Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединадан Меккеге бара жатып, бир жерде токтотуп, четте турган мүрзөнүн алдына отуруп ыйлай баштайт. Күчөгөндөн улам күчөп, сахабаларды да ыйлатты. Умар разияллаху анху пайгамбарыбызды кучактап, баары жакшы деп сорото баштайт. Бир канча убакыттан кийин өзүнө келген пайгамбарга сахабалар: "О Аллахтын элчиси, мынчалык ыйлаганга эмне себеп?" деп сурады. Пайгамбарыбыз айтты: "Бул менин апамдын мүрзөсү. Мен апамды сагындым" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам апасынан 6 жашында айрылып, арадан 50 жыл өтсө да сагынып, катуу ыйлаган. Энелерди көзү барда сыйлайлы. Ошондуктан 5 энелердин таманасында деген сөз акыйкат. Эмилия Жаңыбаева, Ак Кеме студиясы.